Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кыргыз тилин үйрөнүү сабактын темасы саламдашуу. Сабактын максаты кыргызча саламдашууну үйрөнүшөт. Саламдашуу дагы жекелик жана көптүк санда болот. Эгерде жеке адам болсо, жалгыз, ал эми көпчүлүк адам болсо, аларга көптүк санда кайрылып сүйлөшөбүз. Мисалы, жекелик санда саламатсыңбы? Көптүк санда саламатсыңарбы? Ошондой эле кыргыз эли сылык эл дайыма улууларга урмат менен кайрылып сүйлөп келет. Жекелик санда саламатсызбы? Көптүк санда саламатсыздарбы? Ошондой эле саламдашып гана жөн болбостон, саламдашуунун артында дайыма күндүн мезгилине карай маанай каалап кетебиз. Эртең менен жекелик санда кутмандуу таңың менен, көптүк санда кутмандуу таңыңар менен. Сылык түрдө жекелик санда кутмандуу таңыңыз менен, көптүк санда кутмандуу таңыңыздар менен. Күндүзү жекелик санда кутмандуу күнүң менен, көптүк санда кутмандуу күнүңөр менен. Ошондой эле сылык түрүндө жекелик санда кутмандуу күнүңүз менен, көптүк санда кутмандуу күнүңүздөр менен. Кечинде жекелик санда кутмандуу кечиң менен, көптүк санда кутмандуу кечиңер менен. Сылык түрүндө жекелик санда кутмандуу кечиңиз менен, көптүк санда кутмандуу кечиңиздер менен. Түн киргенде жекелик санда түнүң бейпил болсун, көптүк санда түнүңөр бейпил болсун. Ошондой эле сылык түрүндө жекелик санда түнүңүз бейпил болсун, көптүк санда түнүңүздөр бейпил болсун.